Азия чемпионатында Ош шаарынан барган Айбек Насыров эркин күрөш боюнча коло медалдын ээси болду. Бүгүн Ош эл аралык аэропортунан Азия чемпионун тосуп алуу салтанаты уюштурулду. Ош шаардык Дене тарбия жана спорт комитетинин уюштуруусунда иш-чарага Айбек Насыровдун ата-энеси, жакындары, машыктыруучусу жана достору өзгөчө кыргыз салты менен тосуп алды. Атай кесик Азия чемпионаты Кытайдын Сиан шаарында 23 апрелден 28 апрель күндөрү өткөрүлгөн. Эркин күрөш боюнча беттешке чыккан Айбек Насыров майданга 79 кг салмакта чыккан. Эске сала кетсек, Ош шаарында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатына катышып байгелүү орунду камсыздаган биринчи спортчу Айбек Насыров болуп калды. Assalamu alaikum урматтуу мекендештерим. Биздин Азия жолундагы кыйынчылыктар, оңойчулуктар бүт бардыгы Алланын каалоосу менен болду. Бирдеге жетиш үчүн албетте бирдекеден кыйынчылык болуш керек, кыйынчылыктан өтүш керек. Кыйынчылыктан өткөндөн кийин натыйжа болот дегет. Ошон үчүн бул башталышы 18 жылдан бери башталды го дейм. 18 жыл мурда башталган бүт бардыгы. Бирок жүрөктөн каалайт элек биз деле Кыргызстан желегин желпиретсек деген. Бирок Кудайдын каалоосу менен биз деле ошол Сиан шаарында Кыргыздын желегин желпиретип келдик. Мына алхамдулилла.